Чубак ажы досторунун өлүмүн көтөрө албады. Дин адамы деген түшүнүктү баштан аяк өзгөрткөн, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, жүрөктөрдөн түнөк тапкан Чубак ажы Жалилов 11-июлда пневмониядан улам көз жумду. Мурун Чубак ажыдан интервью алып, 1,5 саат убакытка тойбой, артыма кылчактай карап, дагы келем деп кеткеним бар. Бирок анын ордуна бул жолу достору, замандашы, шакирттеринен эскерүү алганга аргасыз болдум. Жамалбек Рысалиев досу, Чубак ажы элге көпүрө болгонду жакшы көрчү. Чубак ажы экөөбүздүн жашыбыз тең. Ал Ислам институтуна окууга тапшырып калды. Мен Ислам маданияты деген газетада иштечүмүн. Дос болуп калдык. Анын биринчи сүйүүсүнөн бери билем, күлүп. Институтту артыкчылык менен бүтүрүп, кийин Саад Арабияда окуп калды. 2003-жылы Арабияга бардым. Ошол жакта мени тосуп алды. Ал убакытка үйлөнгөн, өзүнүн унаасы бар экен. Салып алып Мекке шаарына кыдырткан. Окуусун бүтүп келди. Тез убакытта эле алынып кетти. Ушунчалык билимдүү эле кандай маселе болбосун жообун таба алчу. Ал жообун таппаган маселе жок эле. Китептерин кызып отуруп таап айтып берип, элдин маселесин чечип жолго салчу. Эл билбеген жактарын айтсам, бирөөгө бирөөнү үйлөндүргөндү жакшы көрчү. Бойдок кыз-жигиттердин далай бактысын ачты. Ушунун мүнөзү жакшы экен, ушуга туура келет деп эле жүрчү. Таарынышып кеткен эки адамды жараштырганды да жакшы көрчү. Адамдарга көпүрө болгонду каалар эле. Гүлөнчилерди, тигини муну көп агымы бар мусулманчылыктын ортосунда баарына чынжыр болуп турчу. Сөз менен кадыры менен ийге келтирип турар эле. Чубак ажынын Меккеден келген өмүрүн баары жол үстүндө өттү. Бир жактан келет, эртеси башка жака учуп кетет. Эл кайда болбосун топтошуп күтүп турган болот. Эл күтүп турса барбай койгонго болбойт дейт окшойт. Телефон чалсам, эртең менен Кореяда болот. Анын эртеси Орусияны аралап кеткен болот. Андан кийинки күнү Ошто, 2 күндөн кийин Бишкекте түз эфирде отуруп калган болот. Ушинтип эле айланып жүрдү. Мен тамашалап аны Юла айланган оюнчук деп койчумун. Ден соолугун кыйнап жашады. Элге билимди бергенге жетишип калайын деп шашып жашады. Суктанарлык жашады, легендага айланды. Бул легенда кыргыз жашап турганда жашай берет деп ойлойм. Ооруп жатканда кабарлаштык. Жакын досу Садриддин мырза өтүп кеткенде каттуу кайгырды. Менин ден соолугум аныкына караганда жакшы окшойт. Өпкөмө вирус түшпөптүр. Текшерилдим деген болчу. Ниматулла Рыскулов тайпалашы, балмуздак алып берип базарга алып барчу. Мен Чубак ажы менен 1992-жылдан бери таанышмын. Ислам институтунда чогуу окудук, жатаканада бирге жашачу элек. Эң биринчи күнү эле ал агайдан медалисттерге жеңилдетүү барбы деп сурап, биз аны көпкө карап калганбыз эсимде. Орто мектепти алтын медаль менен бүтүп, университетти да артыкчылык менен бүтүргөн. Ошол кезде эле шайыр болчу. Биз иш эмне экенин билген электе ал кароолчу, майда бара жумуштарды иштеп жүрчү. Жанында дайыма акчасы боло турган. Анан базарга барып келели дейт. Анын акчасы бар, биздики жок да күлүп, балмуздак алып бербесем барбайбыз деп соодалашып туруп алчубуз. Жол киресин төлөтүп, балмуздагын алдырып барчу элек. Аябай колу ачык болчу. Кийин мугалим болуп 3 жылдай чогуу иштедик. Чубак жатаканада эртең менен бир мискей ботко бышырчу. Ал жуунуп келгиче мискейдеги боткосун жеп, кээде өзүнө калбай калчу. Биздин ашказаныбызды ойлоп чоң мискейге бышырганын айт. Аябай көп китеп окучу, жатып туруп отуруп эле китеп окуй берчү. Бат окуганын техникасын билчү, билбейм. Бир чай ичип отурганда жука бир китепти бүтүрүп койчу. Саад Арабиядан окуп келгенден кийин деле жолугуп жүрдүк. Мен аны убактысын аячу элем. Бул киши өтө катуу сүйдү. Элдин ошончо сүйүүсүнө жетишпей калып жатты. Илимге аябай берилип жашады. 1996-жылы Кайырма деген айылда экөөбүз батир ижарага алып жашап, даават кылганбыз. Айылда чуркап жүргөн балдар Чубак байке деп аябай жакын болчу. Өзүнүн да баласы ак эле. Чачтары жазылып жүргөн кичине кыздарды көрсө, кел чачыңды өрүп берем деп туруп тыкытып өрүп берчү. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Урмат Усенов, ырчы. Мен бийлик азырсын айтпайм. Урмат, учурда кыйналган элге жардам берүү менен алексиз. Оба, жардам берип жаткан учурубуз. Жай турмушта эл бизди кубаттап, кол чаап, алдыга сүрөп турса, элдин башына күн түшкөндө бизге эл үчүн чуркоочу мал келди. Бул милдетибиз деп ойлойм. Каражат жагы кантип жатат? Каражат кайдан келип жатат деп кээде өзүм да таң калам. Башында 4-5 күн өзүбүздүн чөнтөгүндөн акча баштаганбыз. Кийин эл чогулта баштады. Карасам жардам берип
жаткандардын көпчүлүгү колунда бар адамдар эмес. Орточо, кийими бүтүн, курсагы ток, маяна менен жашагандар. Бир күнү жаш кыз чалды. Урмат байке, мен да салымымды кошот элем. Жүк ташый турган жумуш болсо ташып берем. Өзүмдүн жүк ташый турган машинам бар дейт. Обсервациялар жаңы ачылып, киребеттерди ташуу керек эле. Бирок жардамдан баш тарттым. Бул учурда аял зат өзүн жана балдарын ден соолугун коргоп берсе эле болду. Ошол чоң салым. Сиз жөн эле коюңуз. Үй бүлөңүздү багып жаткан болсоңуз абайлаңыз. Бул жакта мырзалар бар деп рахматымды айттым. Жардам берем деп 2 нанын бирин көтөрүп келгендер бар. Бир апа чалып, этим жок эле, бирок картошканы жакшы буулуп бышырап берем. Жардамым болсун дейт. Бир ата пенсиясын салам деп чалды. Ага жөн эле коюңуз дедим. Кыргыздын бул салтына баа бердим. Ан сайын жүрөк эзилип дагы күчтөнүп калат экенсиң. Карылар пенсиясын, жаш балдар чогулткан акчасын беришүүдө. Эл өкүлдөрүнөн жардам бергендер болдубу? Эл өкүлдөрүнөн жардам бергендер болду. Мен алардын да акчасын башкардым. Башкарганда кандай? Алардын акчасына бир топ аппараттар, дары-дармектер алынды. Сырттан караганга системадуу иштеп жаткандай болдуңар. Жаңылыштар болдубу? Башында жаңылып жаттык. Акчаны туура эмес жака жумшап алганынан корктук. Катачылыктар туура нерсеге багыт берет экен. Азыр системдүү иш алып барып калдык. Бир топ ырчылар чогуу аткарган адамга адам керек деген ыр жакшы чыкты. Азыркы учурда элге дем бердик десек болот. Демилгени ким көтөрдү? Карантин учурунда Маданият министри Азамат Жаманкулов ушундай идеяны айтып калды. Элге дем берсек, патриоттук ыр жаздырсаңар деди. Ал уюштуруучулар демилгечи адам жеке мен үчүн. Мен Мирбек Атабековго чалдым. Ал макул болду. Обонун жаратты. Бирок жарыялаганга жетишпей калдык. Катаал карантин жолтоо болуп, жол куша албай ишке ашпай калды. Карантин бүтүп, жайыраак абалга өткөндө бул демилгени кайра баштадык. Анда даяр ыр бар экен, ошону ырдап чыгалы дедик. Топ түзүп, ырчыларга сунуш кылып, телефондорго жаздырып, бир күндө ырды бүтүрүп чыгарып, элге жарыя кылдык. Ал дарыгерлерге тайзим деген ыр. Анан Султан Садыралиев мага адамга адам керек деген ырды жөнөтүп калды. Дароо жактырып, WhatsApp'тагы ошол эле группага ыргыттым. Жапа тырмак колдошту. Бул жолу сапаттуу жасай турган болдук. Элге жарыя кылдык. Жыйынтыгы биз күткөндөн да жакшы болду. Бул ыр элдин бошоп турган көкүрөгүнө барып отурду окшойт. Ырда көбүнүн деми, үмүтү, кубанычы, айрымдардын ыы да болушу мүмкүн. Ушуну менен биз кымындай болсо да жоопкерчиликти аткардык. Муну бир эрдик деп баалаганга болбойт. Ишибизди кылдык. Кече бир сөз окудум. Жүдөмүш келинди сындай берген кайын журтка окшоп эле бийликке асылып жатабыз деген. Сиздин оюңуз? Дал ушул акыбалда мен бийликке, эл башчыларына, депутаттарга сын айткан жокмун. Айтпайм дагы. Мамлекеттин калдайып турганынын өзү чоң күч. Ооруган адамдарга деле мамлекеттин алсыздыгын айта берсек, анын үмүтү өчөт. Учурда күнөөлүү күнөөсүздү териштирип отурганга убакыт да, энергия да жок. Илдет күтпөйт, күчөп кетиши да мүмкүн. Ага караганда бир катарга туруп, өлкөнүн саламаттыгы үчүн колдон келген салымды кошуш керек деп ойлойм. Биз көргүбүз келбесе да бул күрөшүштө мамлекет башчыларынын салымы бар. Бирок элге жардам кылган ыктыярчылардын иштерин мамлекет башчылары баалашы керек. Бул илдеттер ар ким өзү үчүн бир нерсе үйрөндү. Бир убакта кесир сүйлөп калганбыз. Асылып, той болбосо эле баары жайына келчүдөй. Экономиканы жалгыз тойлор артка тартып жаткандай сүйлөп калганбыз. Азыр тойканалар обсервацияга айланды. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Жакшылыкта кезигишели деген. Элибиздин мындан чоң сыноолордон аман чыккан тарыхы бар. Мындан да чыгабыз. Бирок сыноону эстеген чыгарбаш керек. Көп нерсенин баркын билдик. Балдарыбыз үйдөн окуп, мугалимдин баркын билдик. Ооруканада дарыгерлердин баркын билдик. Күйөөсү аялынын, атасы баласынын, эжеси сиңдисинин баркын билди. Бул илдеттен кийин биз эле эмес, бүтүндөй адамзатта бурулуш сөзсүз болот. Шайлоо үстүндө ырдабайм деген ырчыларга кошуласызбы же? Мен ошол үгүт иштерини ырдоого эмес, үгүттө ырчылардын болушуна каршымын. Концерт менен коштолгон үгүттөрдө ырчылар курал катары колдонулбашы керек. Биз эски эле саясий маданият менен келе жатабыз. Өзгөрүү керек, жаңылануу керек, жаңы ыкма колдонулушу керек. Тандап алган депутаттарды сындоодон мурун өзбүз ошолорду алып келгенибизди билишибиз керек. Биз шайлабасак, алар ошол жерге барбайт эле. Медалдын дайым эки жагы бар.
Маданият министринин кеңешчисисиз. Маданият өкүлдөрүнүн маселелерин жакындан билип калсаңыз керек. Чечүү жолу бар бекен? 2020-жылдын эсебинен секирик жасай турган пландарыбыз бар эле. 2030-жылга чейин стратегиялык багыттарды иштеп чыкканбыз. Ичинен андан баштап маянага чейинки маселелер камтылган. Идеялар, долбоорлор ишке ашмак. Тилекке каршы 6 айдан бери илдет менен алышып жатабыз. Бардыгы өз ордуна келсе ишке ашырабыз. Үй-бүлө тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Балдарыңыз чоңоюп калса керек. Алар Урмат Усеновдун балдары экенин кандай кабыл алышат? Адатта ырчынын баласы, депутаттын баласы деген стереотип бар эмеспи? Алар каникул башталгандан бери айылда. Андан кийин жубайым айылга кеткен. Ушундай оболчолонуп турганды туура көрдүк. Азыр шаарда жалгызмын. Балдарым Урмат Усеновдун балдары экенин жай эле кабыл алышат. Анткени бул темада өтө сейрек сүйлөшөбүз. Көбүнчө биздин чөйрөдөн улак жүрүшөт. Көп убакыттарын окууга арнашат. Аларды эч ким тааныбайт. Жеке баракчалар жок. Биз да балдарды жарыялабайбыз. Азыр балдарыбызга башка тилдерди окутуп жатабыз. Балдарды улуттун сүйүүгө кантип үйрөтө алабыз деп ойлойсуз? Биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Бул мактана турган деле нерсе эмес. Анан жай бою жайлоодо айылда болушат. Көп көкүрөк каккан патриот жигиттер бар. Балдары орусча сүйлөшөт. Бул туура эмес. Тарбияны үй-бүлөдөн баштоо керек. Кыргыздын балуулуктарын, тарыхын үйрөтүшүбүз керек. Өзгөчө эркек балага жеткинчек кезинен мекенин сүйүүгө үйрөтүү керек. Кыз балага көп милдет артпаш керек деп ойлойм. Анткени тагдыры колубузда эмес. Башка улутка да турмушка чыгып калышы мүмкүн. Анда алар ошол жака өтүп кетет. Бирок эркек баланы сөзсүз мекенчилдикке үйрөтүү, аны сактоо зарыл. Чубак ажы, Зайырбек Ажиматов каза болгон досторуна күйүп кетип, көз өтүп кетти деп көп айтылып жатты. Эркектерде дос менен маселе биз ойлогондон да күчтүү окшойт. Дос жылдыз сыяктуу. Аны караңгыда көрөсүң. Кыйынчылыкта, оорчулукта тирек болуп турат. Бул бир туугандык, жакындык. Эми баарына эле бул энчиленген шыбага эмес. Ар ким өзүнө жараша, жүрөгүнө жараша дос күтөт. Сизде барбы ушундай дос? Бар, атын айтыштын кереги жок. Мен аны купуя сыйлайм. Ал да мени эмне болуп жатканын айттырбай түшүнөт. Достук жакшы нерсе туура. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG.